Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн сиздер менен жалпы объекттерге багытталган программага киришүү. Негизи эле биз буга чейин айтып кеткенибиздей, Java тили негизинен объекттерге багытталган тил деп айтып келебиз. Бизде анда объект деген эмне, класс деген эмне дегендей суроолор пайда болот. Эскерте кете турган болсок, биз буга чейин классты түзгөнбүз. Кайрадан класс түзөлү, мисалы бул жерде мышканын оң жагын басканда new деген чыгат, ошол жерден жаңы класс түзүп алабыз. Мисалы бул жерге main классын түзөлү. Жана ошондой эле дагы бир класс түзө турган болсок, src'нин жанына келип, кайра new'ну басып дагы бир класс түзөлү. Мисалы car машина деген классты түзөлү. Анда бул жерде карай кетсеңиздер, буга чейин дагы өткөнбүз. Класс деген ачкыч сөзү келет. Бул класс негизинен объекттин шаблону же сүрөттөлүшү класс деп аталат. Биз объекттерге багытталган программага киришүүдө бул класс жана объект сөздөрү аябай көп кездешет. Мисалы бул жерде машинанын эмнелери болот. Мисалы string, машинанын модели бар, model, жана ошондой эле string, машинанын маркасы бар, жана ошондой эле бул жерде string, машинанын номери бар. Номери эмне үчүн string десе, бизде A O560 деген же болбосо дагы ушул сыяктуу бизде тамгалар менен дагы алды жазылган, ошол үчүн string деп койдук. Андан кийин машинанын классы. Класс негизинен K тамгасы менен жаза берейин. Бул бизге чейин класс деген ачкыч сөзү негизинен бизге жалпы класска тиешелүү болуп калат. Ошол үчүн мен класс деген ачкыч сөзү менен жаздым. Бул жерде карай кетсеңиздер, бир машинанын, мисалы бир класстын ичинде машина жөнүндө толук данныйлар же болбосо маалыматтар бар, ошону камтыйт. Жана ошондой эле бизде бул жерге void аркылуу биз ушул данныйларды чыгарып алалы. Анда бизге буга чейин биз методдорду өткөнбүз. Биз void методу аркылуу дал ушул маалыматтарды чыгарабыз. Ал үчүн бизге методдун атын жазалы. Void тибиндеги методдун атын жазалы. Мисалы бул жерге display деп коелу. Display. Анын жалгасына without биз printl эмес, printf'ти колдонолу. Буга чейин биз колдонуп көргөндөй эле printf. Бул жерге процент менен f деген тамганы бергенбиз. Бул жерге 20 деген атайын 20 деген аралыкты сактап, ар бир моделден кийин да, маркадан кийин да, номерден кийин жана класстан кийин 20 деген пробелди коюп берсин бизге. Жана ошондой эле 20 бизге может көп болуп кетиши мүмкүн. 10 деген пробелди койсун, макул. Андан кийин бүтүрдү коюп, биз бул жерге эмнени чыгарабыз? Бизге чейин модель бар. Бүтүр, марка бар. Бүтүр, номерин, number, андан кийин класс. Дал ушул нерсени биз башка класстан чыгарып көрөлү. Буга чейин main классын ачканбыз. Main класснын ичинде биз негизги методду жазалы. Мисалы, негизги методубуз биз буга чейин main методун эстегенбиз жана жазганбыз. Эми ушул жерге car классын чакыралы. Car бизге кайсы машинаны алалы? Мисалы, Toyotаны алалы. Бул барабар new деген ачкыч сөз менен биз жаңы бир объект түзүп алсак болот. Бул new car деген бизде объект болуп эсептелинет. Ушул car классынын экземпляры. Дал ушул жерден биз Toyota дегенди, Toyota жөнүндө толук маалыматты ушул жерден киргизип алсак болот. Toyota точка биз буга чейин эмнени жаздык? Модель дегенди жазганбыз. Модель бул барабар болот. Бул жерден биз string тибин бергенибиз үчүн биз бул жерде тырмакча коюп туруп жазабыз. Бул жерге майнусун киргизсек, модель эмне?
Toyota modeli. Ал эми маркасы Toyota. Mark деп бердик биз. Маркасы бул да string тибинде болду. Мисалы, бул жерге Camry маркасындагы Toyota жана анын номери кандай? Toyota. Number дегенди алабыз. Бул барабар болот. Биз каалагандай эле мисалы АО 370 дегенди алсак болот. 370 К жолу. Жана ошондой эле бизде Toyota'нын классы мисалы А класста дейли. Класс. Бул барабар А классындагы Toyota. Анда биз дал ушул толук данныйды биздин консольго чыгарабыз. Ал үчүн биз бул жактан кайра карай кетсек, бизде display деп туруп атайын бир метод жазганбыз. Ошол методду дал ушул жактан чакырабыз. Main методдун ичинен чакырабыз. Мисалы, бул жерге Toyota.display. Toyota.display деген атайын бул жерде карасаңыздар, биздин функция дал ушул экранга чыгып калат автоматтык түрдө. Эми биз программабызды иштетип көрөлү. Бул жактан карап көрсөңүздөр, бизде бир гана Toyota дегенде сөз чыгып калды. Себеби бизде бул жакта display-дин ичинде, карда display-дин ичинде бир гана бир эле string үчүн орун бергенбиз. Жана ошондой эле биз бул жерге биринчи моделин жазалы. Модель эмнеге барабар? Андан кийин ошол эле жерге кайра бүтүр менен ажырата болот. Тырнакчанын ичинде кайра бүтүр менен ажыратып алып, андан кийинки бизде эмне? Марка. Марка эмнеге барабар? Бул дагы процент S дегенди коебуз. Бүтүр. Андан кийин бизде number бар. Number дагы бизде string. String тибинде ошол үчүн дагы биз S аркылуу жазабыз. Процент S. Андан кийин бүтүр. Кайра бизде класс бар. Класс. Бизде классы эмнеге барабар? Бул дагы процент S дегенге коюп туруп, эми кайрадан биз программаны иштетип көрөлү. Мына сиздер көргөндөй, ар бири жөнүндө маалымат чыкты. Бул жерде биз 10 деген цифраны бергенибиз үчүн эң биринчи биз ортосунда бир чоңураак пробел коюлуп калды. Андан бизде кайра программаны иштетип көргөн болсок, көргөнүңүздөрдөй баары аябай сонун деңгээлде чыкты. Марка Camry, модель Toyota, номери жана классы чыкты. Ошондой эле бизде кадимки класстын методдорунан сырткары дагы бир атайын метод, бул конструктор деп аталат. Ал конструктор кандай түрдө жарыяланат? Эгерде ушул турушунда биз конструктор бар, ал конструктор автоматтык түрдө бул параметрлерди албайт жана ал по умолчанию чыгат. Мисалы, бул жерде эч кандай car деген конструкторду көрөлү. Мисалы, ичине эмнелер жазабыз бул жерде? Carдын ичинде бизде эң биринчи string тибинде модель деген моделибиз бар. Андан кийин бул жерде string тибинде маркабыз бар. Андан кийин string тибинде номерибиз бар. Жана string тибинде бизде класс бар. Класс. Жана бул фигурная кашыда жазылат. Бунун денеси да бул жакта көргөнүңүздөй эле this деген атайын ачкыч сөзү колдонулат. Дал ушул модель бул жакта ушул модель бул конструктордо берилген. Бул жердеги модельге барабар дал ушул жердеги маанини алат деген сөздү берет. Ошондой эле this марка дал ошол сыяктуу эле модель сыяктуу эле марка бул жактагы марканы алат. Жана ошондой эле this number бул
маалыматтарды алат. Жана ошондой эле this class бул барабар болот класска. Эми дал ушул конструкторду main методунда көрөлү. Бул жактан карап көрсөңүздөр, бизде кызыл жанып калды. Бул жерге биз анын конструктордун атайын маанилерди бере алабыз. Биздин конструктор качан бизде объекттер жарыялангандан кийин конструктор сөзсүз түрдө пайда болот. Эгерде бул жерде эч кандай нерсе жок болсо, бул жактан конструктор түзбөсөк, анда бул по умолчанию түзүлгөн болот. По умолчанию бул параметр албайт. Мисалы, бул жерге эң биринчи Toyota дедик, кайра эле маркасы Toyota болсун. Андан кийин кийинки тибибиз бул Camry деген болчубуз. Toyota, кийинки уже Toyota Avensis дейли. Avensis. Андан кийин бүтүр кийинки бизде номери биз каалаган эле номерди DF деп туруп 564 дейли. 564K деп коелу. Анда бүтүр бизде классын жасабыз. Андан кийин классы кайсы класс, мисалы B класс деп жазсак болот. Жана ошондой эле биз муну комментарий кылып туралы. Бизде дисплей аркылуу дал ушул маалыматтар бизге консольго чыксын. Биз программабызды иштетип көрөлү. Анда мына көрүп турганыңыздардай эле модель Toyota Avensis номери жана классы турат. Бул жерде көргөнүңүздөрдөй эле биз колдо киргизсек да болот, конструктор аркылуу дагы маалыматтар киргизсек болот.